Коомчулук искусство классика деген өңдүү нерселерден алыстап замандын агымы менен кошо агууда. Бирок искусство айдыңы качан болсо да өз актуалдуулугун жоготпой келет. Айтайын дегеним, шаарыбыздагы соода борборлорунун биринде кыргыз сүрөтчүлөрүнүн калемине таандык сүрөттөр аукционго коюлду. В бюджете не заложено средств для общественных организаций, и поэтому... Кыргызстандын бюджетинен коомдук уюмдарга акча бөлүнүп берилбейт. Мына ошондуктан да бизде көптөгөн тармактар аксап жатат десек болот. Аны менен катар искусство тармагы дагы. Эң башкысы бир аз унутта калып бара жаткан сүрөтчүлөрдүн эмгегин колдоо жана Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун имаратын оңдоо биздин максат. Добиться результатов и ремонта. Сүрөтчүлөр союзунун кейиштүү имаратын оңдоо үчүн уюштурулган бул аукционго кыргыз бизнесмендеринин көрүнүктүү өкүлдөрү жана Индия, Корея өлкөлөрүнүн искусство сүйүүчүлөрү да келди. Алардын арасында буга чейинки да аукциондордо активдүү катышып жүргөн белгилүү кыргыз бизнесмени Аскар Салымбеков да бар. Эми Усубалиевдин картинасын сатып алдым, тиги биринчи аукциондо Асанбай центрден. Ал жерден лица эпохи деп Усубалиев талайдын сүрөттөрү коюлган. Ошол жерден Турдакын Усубалиевдин портретин сатып алдым. Анткени ал кишинин быйыл 100 жылдыгы болуп атат. Ошону сатып алдым биринчи почин кылып. Анан экинчи аукциондо дагы жакшы бир биздин эски художниктердин сүрөтүн алып салымымды кошуп атабыз. Биринчи Турдак Усубалиевдики $1000 алдык. Анан экинчи эки сүрөттү алдык 76 000 сомго. Эки сүрөт. Ошо эки. Эми бүгүн көрөбүз кандай болуп атканын. Жалпысынан аукционго 25 жакын тандалма сүрөттөр коюлуп, түрдүү жанрдагы картиналарды көрүүгө болот. Сүрөттөрдүн баштапкы баалары $500 жогору бааланып, эң жогорку сумма $1700 чейин жетти. Алардын ичинен белгилүү сүрөтчү Талайбек Усубалиевдин калемине таандык графика техникасы менен тартылган 7 сүрөттү жана башка дагы 3 сүрөтчүнүн эмгегин ишкер Чыңгыз Алканов $10,000 чегерип сатып алды. Картина продана 750. Я считаю, что развитие культуры Кыргызстана надо поддерживать. Мен Кыргызстандын маданиятын көтөрүүгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Ошондой эле бүгүн купулума толгон бир канча сүрөттөрдү көрүп, чакан коллекцияны сатып алдым десем болот. Муну менен бир аз да болсо кыргыз сүрөтчүлөрүнө жардам көрсөттүм деген ойдомун. Сделает их помещение уютнее, удобнее. Вот так. Кыргызстанда 3-чү жолу өтүп жаткан бул иш-чаранын сапары муну менен карабайт. Анткени искусство бул бүтпөс тема болгондуктан аукциондор, көргөзмөлөр байма-бай боло бермекчи. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Нью ТВ.